Assalamu alaikum, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен учурда Оштогу Борбордук базардамын. Көрүп турасыздар, мына бул базар Оштогу Борбордук базары. Ушул базардын ортосунда Карвансарайдын жана Радио Узелдин ортосунда туугандар жаңы базар ачылыптыр. Дал ушул жерде экен Алтынай деген жаңы базар заманбап ачылып атыптыр туугандар. Эгер сиздер чакан иш баштайбыз десеңиздер, бизнес кылабыз десеңиздер, сатуучулук багытында сиздер пайда таап, бул багытта иштейбиз десеңиздер, анда Алтынай дал ушул базардан орундуктарды сатып алсаңыздар болот экен. Жалпы бул жерде 70-80ге жакын соода күркөлөрү бар экен. Анын азыр 60% сатылып бүтүптүр, калган дагы 30-40% бар экен. Мына ушул жер Алтынай базары аябай жакшы заманбап жасаптыр, көрүп турасыздар. Ушундай кышкы жайкы сезондо заманбап шартта соода кылабыз десеңиздер, биз менен чогуу болуңуздар, аягына чейин көрүңүздөр. Мен дареген сиздерге так түшүндүрүп коеюн. Дал ушул жерден базардын кире бериш эшигинен бул жака азыр биз келген тарапка 30 метр барып оңго бурулсаңыздар Радио Узел. Ал эми бул жагы болсо 20-25 метр барганда бул жерде бешик саткан жер, нар жагы уже Карвансарай. Бул жагы сиздер Тешикташтан, Темир базар жактан, Зайнабидинова Вешевой тараптан келсеңиздер болот. Эми жогорку тарабын жакшы билесиздер, Филармония жактан келсеңиздер болот. Дал ушул жерде мына мен базардын кире беришинде турам. Мына бул кире бериштеги оң жактагы, сол жактагы, 1-2, 3 линиядагы катардагы соода күркөлөрү уже сатылып кетиптир. Уже алар товарларын коюп, мына мынтип иштеп баштаптыр туугандар. Кудай буйурса, ушул жылдын 1-августунда бул базар ачылат экен. Анан сиздер бүгүн эртең келип сооданы кылып, бул жерде ушу соода күркөлөрүн ээлеп алсаңыздар, келишип алсаңыздар, андыктан бул жагы соода жүрөт деген ишеничтебиз. Азыр бул жердин ээси менин жанымда, биз менен чогуу болсоңуздар, бир катар кирип көрсөтөлү. Чогуу болуп, аягына чейин көрүп туруңуздар. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. İşleriniz yaxşı, болуп атабы? Жақсы, рахмат. Өзүңүз иштеп атасызбы? Пай. Келтирипсиздер. Сонун. Негизи базардын ичинде, Оштогу базардын ичинде мындай заманбап шартты кылып койгон аябай жакшы болуптур. Азаматсыздар. Жеке ишкер катары эл үчүн, сатуучулар, соодагерлер үчүн ушундай заманбап шартты түзүп коюпсуздар. Эми кышкысындагы, жайкысында жакшы болот экен да. Жылуу, таза, жап-жарык дегенде, я? Дегенде, ооба. Канча орун бар жалпы? Азыр 75-80ге жакын орун бар. 75-80ге жакын орун бар. Анын канчасы калды азыр сатыла турган? Канча соода күркөсү бар? Калганы ошо 30-35 соода орундары бар. 30-35 шактуу бар. Сатыла турган. Мына жерлер сатылган жерлери бар. Ошо айтканыңыздай 60% сатылды уже месталар. 60% сатылды. Мына кетиптир уже? Ооба, бул кетти, бул дагы. Уже чырактарын коюп, лампочкаларын коюп, жасап коюптур, а? Ооба, жасап койгон. Сол жактачы, мына жерчи? Булар кетти, булар уже мына уже полностью экен, а? Нар жак чекеден кирет экен, мына жерге да эшик коюптур. Бут кийим сата турган атайын соода күркөсүн жасаптыр, туугандар. Ички оформлениясы менен экинчи кабаты менен кошо окшойт, а? Экинчи кабатында да чыкса болот, экинчи кабатында столовойлор болот. Сонун болгон турбайбы, а? Ооба, намазкана, ажатканалары барлыгы бар. Уюштуруп атасыздар. Ооба. Ажаткана бар. Ооба, намазканасы бар. Даараткана бар. Бар. Намазкана бар. Ооба. Зор экен да. Бул жерде иштегендерге дагы, келген кардарларга дагы. Так, мына жагы өзүнчө экен, бул жагы дагы өзүнчө экен. Биз азыр оң жактагы проход менен барып, төрүнө барып, кайтып айланып, ушул жерге чейин келебиз. Кайсы соода күркөлөрү сатылат, мына ошолорду сиздерге көрсөтөбүз. Мына бул туштагы жакшы соода күркөсү экен. Бул канча сатылабы же сатылып кетти? Бул сатылып кетти уже. Сатылып кетти? Сатылып кетти. Жакшы экен да? Канча квадрат эле ушул? Бул 9-18 Канча бир 6 чыга беле? 30-35 метр квадрат чыгат окшойт, а? 33 квадрат. 33 квадрат. Сатылып кетти. Ооба, сатылып кетти. Мощный жер экен, а бирок, киргенде базардын маңдайында экен туугандар. Кире беришинде экен, жакшы место экен да, сатылып кетти, жалко. Так, кимге болсо да насип кылсын. Оң жактан баштай берели. Ооба. Бул сатылды? Бул мына экөөсү, мына үчөөсү сатылды. Мына кызыл жазуулар эмне? Ооба, бул ошо Зайнет дегени да. Так, экинчи сатылыптыр.
Bul üçüncü da satılıptır ha? Ооба, üçüncü daha satıldı. Üçüncü. Төртүнчү satılabı bul? Ооба, ушул сатылат. Ушул сатылат. Так, ачык болсо кирип көрөлүчү. Бул канча чарчы метр чыгат? 9 kvadrat metr. 9 kvadrat metr чыгат. Ооба. 9 çarpı metre. 3'e 3'pü? 3'e 3. 3'e 3. Jarıklar koyuluptur. Elektrik şötçükleri de büt koyuluptur ha? Ооба. Alüminium profil karajatlar menen jasalgalanıptır, tosuluptur tuğandar. Üstündagi жылууладыңыздар mı? Ооба. Patologun? Ооба. Jan tarabıçı. Mınavın içi жылууланды mı? MDF'den katırılıptır. Ortasında bayağında bir жылуулuk karajattары salındı mı? Жылууланды mı? Ha, salıngan болуш керек, ооба. Aka, bazardın жетекчиси, bazardın ээси катары айтып бериңчи. Мынабы ар бир соода күркөсү 9 квадрат метр чыгат экен, туурабы? Ооба. Дуал эмнеден жасалды, патолог эмнеден жасалды, жылууланды, ушуларды да айтып берсеңиз. Мына дуалдын аркасы кирпич, дуал бар. Сыртында. Ооба, сыртында. Мына жерлер MDF профилге катырылган. Бул темир профиль бар ичинде. İçinde temir profil. Ошого эле MDF катырылды. Катырылган. Arkasıdагы жан тараптары да бүт ошондой. Ооба, ошондой. Патологу эмне болду? Мына пластик каражаттары. Пластик, бул дагы профилге эле катырылган. Астына. Ооба. Үстү эмне менен жабылды? Үстүнү түнүкө менен жабып койгон. Мына түнүк экен, Ооба. Түнүкө менен жабылып. Түнүкө менен жабылган, экинчи этажда склад кылып, адамдар алса, өздөрү жасап алса болот. Жакшы. Демек үстүн улаганга болот экен да, жакшы, мынандай кылыппы? Ооба, өздөрү жасашып алды ошону. Ушундай кылып. Улаптыр да? Ооба. Профиль менен үстүн улап, үстүн өзүнчө Ооба. экинчи кабат кылып жасап алган турбабы? İçinde Тепкичин коюп, астында сооданы кыла берет, үстүндө склад деңиз. Жакшы, мына сону не? Көрүп турасыздарбы, туугандар? 2-20 тонналык контейнерлерди катар-катар коюп койгон сыяктуу болот экен, бирок заманбап жасалган. Бул контейнерден эмес, мындай пластик, профиль, MDF каражаттарынан ушундай болуп жасалыптыр. Сиздер да сатып ала турган болсоңуздар, экинчи кабаттын дал ушундай кылып жасап алсаңыздар болот экен. Ал үчүн мүмкүнчүлүк бар. Биринчи кабаттын үстүндөгү потолок менен үстүндөгү аркага чейин дагы бир 6 метр аралык бар экен. Экинчи кабаттын жасаганга өтө чоң мүмкүнчүлүк бар экен да. Жакшы. Мына ал катарда ошондо кызыл жазуусу жок. Мына 38да сатылабы? Ооба. Бул да бош экен, Ооба. Бул дагы 39. Булардын баары 9 чарчы метрби? Ооба, 9. Бардыгы бирдей. Бирдей. Ооба. Жакшы. Полуна болсо мындай брусчатка басылыптыр туугандар. Тап таза боюнча кийин эми сүртүлүп, тазаланып турат да. Анан жарык болуптур, бүт проходторго мындай жарыктарды коюп чыгыптыр. Анан үстү эмне менен жабылды? Үстү мына түнүкө менен жабылган, утепление кылынган. Утепление болгон? Ооба. Кышында жылуу болот? Ооба. Жайында салкын болот буюрса. Жылуулук каражаттары эмне базальт болду? Стекловатадан жабылган. Стекловата менен жабылды. Үстү да асты да тыныке болуптур да? Ооба. Жакшы болуптур. Жүрүңчү бир катар кыдырып айланып чыгайлы. Мына катарга келип, бул ортоңку проход менен кесип өтөт экен бул жагына. Бул жакта сыртка чыккан эшик бар го, карван-сарай жака. Проход ачык. Проход ачык экен, бул постоянно ачык болобу? Постоянно ачык болот. Стоянкага келип эле унааны коюп бияка кирип берет экен да? Ооба. Мына ал жер карван-сарай туугандар. Көрүп турасыздарбы? Унаа коюучу жай кенен. Бул жерге бир ушу 150-200 машина батып кетет негизи, жакын койгондо. Кенен сиздер келип эле жогору баягы картошка, пияз, оптум сата турган жер барго, ошол жак менен эле түз шайттөөдөн бурлуп ылдый түшүп, подъемден түшүп келесиздер. Ушул жерге унааны коесуздар, анан бул жакка кирип кете бересиздер. Кардарлар дагы бул жерге келип соода кылаарда, ушул жак менен келсе өтө ыңгайлуу болот экен. Бул экинчи кире бериш жагы. Эми бул жакты катар көрсөтөлү. 7-чи номер сатыла элек эле? Сатылат. Бул да сатылат. Так, 8-чи номер. Бул да сатылат. Бул катарда 35-чи бутик. Бул да сатылат. 34 сатылат экен, 33 сатылат экен. Бул жакта 9 сатылат экен туугандар мына. 10 бар экен. 11 бар экен мына сатыла турган. Мына сатылган окшойт, да? Булар сатылды. Занят уже. Бул да сатылды, 13. Так, түшүнүктүү. Бул жагы мына төрүнө келип калдык. 14-те сатылып кетиптир. 15-те сатылып кетиптир туугандар. Көрүп турасыздарбы мына? Мына ол да сатылыптыр. Мына 16 бош экен, Бош. 16 бош.
17 да бош экен. Буну да сатып алсаңыздар болот экен. 32 бул катарында мына. 32-нчи бутик. Бул да сатылат экен. 31, нар жагында 30. Ушул катарда 3-өө бар экен. 18-нчи бутик бар экен, мында сатыла турган. Караңыздар, бардыгы эле негизи бирдей эле экен. 9 чарчы метр чыгат. Жарыктарын койгон, счетчиктерин койгон, электроточка, анан ключатель бар экен туугандар. Полуна линолеум төшөлүптүр, Ооба. Астына. Жакшы болуптур. Түшүнүктүү туугандар. Анан ар бирине эмне? Мындай эмеде коюлган, автоматта коюлган. Ооба, адден. Бул эмне үчүн? Эми эстен чыгып кетип калса, охраннигибиз бар. Кетишинде полный карап, түшүнүктүү. шолорду өзү өчүрүп коет. Коопсуздук үчүн дең, кошумча. Коопсуздук үчүн, ооба. Светин жандырып, же печкасын сайып туугандар, обогревателин сайган боюнча кетип калышы мүмкүн да сода кылганда. Ошондойлор үчүн күзөтчү келип туруп, мына жерден счетчикти ушундай түшүрүп койсо болду экен да. Коопсуз болот экен. Так, 19-чу бутик бул да сатылат. Анан 20-чы бутик бул дагы сатылат экен. Булардын баары 9 чарчы метрден чыгат. Бул жагы мына көрүп турасыздар, жанагы эле 2 кабаттуу курулуп аткан бутик, нарагынан бир эшиги, бул жагынан бир эшиги коюлуптур. Астына кафел жабыштырып, мына ушинтип заманбап кылып жасап атыптыр. Мына уже бүтүптүр, Сатылды. Бул чоң экен, экөөнү бириктирген турбайбы? 2 местаны бир кылып алды. 2 местаны бир кылып алыптыр. Жакшы кылыптыр. Сону кылыптыр. Ортосуна ачып салыптыр да. 21. Бул сатылды. Бул да сатылды. 22. Бул сатылат экен, 22. 27-нчи бутик. Муну дагы карап алып ээлеңиздер. 26 бар экен мына жакта. Бул жакта болсо 23. Бардыгы эле бирдей. Бардыгы бирдей. Мына жака келели. Анан 24, 25. Булар уже сатылыптыр, 25 сатылыптыр. Так, ушул элеби же башка барбы да сатыла турган? Мына жерге өтөбүз, мына жерде. Биякта барбы? Ооба. Эми ушул жерден мен бир нерсени сурап коеюнчу. Буларды кандай тартип, кандай эреже менен сатып алабыз? Канча жылга келишим мененби, же биротоло кызыл китеп мененби, кандай документ менен сатып алабыз? Сатып алгандан кийин кызыл китеп кылып беребиз. Кызыл китеп? Ооба. Частный собственность өзүнө. Ошо 9 метр квадратка кызыл китеп кылып бересиз. Кызыл китеп. Госрегистрден. Госрегистрден. Кызыл китеп чыгарып бересиз. Китеп чыгарып беребиз. Болот экен да? Ооба. Туугандар, угуп атасыздарбы? Сиздер Алтынай базарынан, жаңы ачылган базардан соода күркөлөрүн, бутиктерди сатып ала турган болсоңуздар, ар бирине 9 чарчы метрге өзүнчө китеп, кызыл китеп, тех паспорту менен чыгарып берет экен туугандар. Ооба, бардыгыны. Тиешелүү документи менен да? Частный собственность болот экен да? Ооба. Частный собственность. Түшүнүктүү. Демек өмүр бою сиздердин менчигиңиздер болот. Жакшы экен. Канчадан сатылат? $15,000 сатып атабыз. Ар бириби? Ар бири. $15,000. Ооба. Кеми болобу? Сүйлөшсөк болобу? $15,000? Кичине сүйлөшсөк болот. Ооба, кемитип беребиз сүйлөшкөндө. $15,000 кеми бар, наркыларда уже биротоло сатып бердиңиздер. Ооба, аларды сатылып кетти алар. Бул эми сатып алгандан кийин базардын дирекциясы иштейби? Бу жерде администрациясы өзүңүздөр мындай карап көзөмөлдөп турасыздарбы? Биз өзүбүздө охранниктер бар, өзүбүздө администрация да өзүбүз. Өзүңүздөр. Частный собственность бул. Эми нарак берагын бүт уюштуруп карап турасыздар да бул базарда? Биз карап турабыз. Суу свет бар. Суу свет бар, жол бар. Даараткана бар, намазкана бар. Намазкана бар. Жакшы экен, түшүнүктүү. Эми мына жака өтөлү туугандар. Бул жакта да сатыла турган соода күркөлөрү бар окшойт. Бул жагында карап көрүп коелу. Бул жерге мен көптөн бери келе келем, аябай өзгөрүп кетти. Жылыш бар. Мына катарда барбы сатыла турган? Азыр мыналар сатылды. Бияк уже баары сатылды. Мыналар сатылат. Бирөө, экөө, анан үчөө бар экен, Ооба. Үчөө бар экен туугандар. Караңыздар, мына үчөө сатылыптыр. Потолок аябай арка болуп, бийик тосулуптур. Анан мына жакта дагы соода күркөлөрү барбы? Эмне бул жакта? Ортондон биякта өтө турган дагы проход бар экен. Проходтор бар. Мына менен түз базарга чыкса болот экен го ана жака. Чыкса болот. Мына жерде ошо кичинекей месталар кылынды бул жерге. Кайсы мыналарбы? Жалюзи менен жасалып турго? Ооба. Буларда да бир нерсе сатылабы ошондо? Ооба, бул жерде основной арендага бердик. Бул жерде мына базарда адамдар өздөрү алышты. Негизи бул базарда эмне сатылат? Кийим-кече элеби же башка нерсе да аралашабы? Основном кийим-кече вещевой болуп атат. Эми көп адамдардын немелери вещевой болуп атат. Эми бирок башка нерсе дагы кылса боло берет. Аралаштырса болобу? Мисалы шириндиктерди, игрушкаларды,
Болот да? Мына кириште игрушка кылып атышты детский кылып. Мына киргенде Жана кире беришти оң жактагы. Түшүнүктүү. Мынау да сатылыптыр. Бул жагыны мына Матлюб эже алыптыр. Бул жагыны Насип эже алыптыр. Ар биринин атын жазып коюптур. Ооба. Мынау сатылат экен, а? Ооба, булар. Так, бул бар экен. Мына акыркы ремонт иштери жүрүп атыптыр, туугандар. Мына жазуусу жоктор, боштор бүт баары сатылат экен. Катар келип, кайсы жери сиздерге ыңгайлуу болсо, жакса, карап тандап алыңыздар. Нумерациясы ар бирине коюлуптур. Ар бири дагы бир жолу кайталайм, 9 чарчы метрден чыгат экен. Эртерээк аракет кылып, эртерээк колго киргизип койсоңуздар болот экен, туугандар. Демек, бул жерде бизнес баштоо үчүн канча каражат керек? Мисалы мен айтат элем, 15 000 долларга кызыл китеби менен сатып алсаңыздар, 5 000 долларга товар тыксаңыздар, товар койсоңуздар, демек сиздер бул жерде 20 000 доллар менен бизнес баштайт экенсиздер. Зато частный собственный болот экен. Ушул жагын эске салып коеюн. Мына акыркы ремонт иштери жүрүп аттыр. 15 000 доллардан кеми бар экен. Мына жагынан да чыкса болобу, Ооба, бул жерде да проход бар. Радиозун жака чыгат турбайбы? Стоянка, проход. Бияка өзүнчө стоянка экен да. Мына жерде проходду өзүбүз ачканбыз. Мына жак. Жана подъемдон эле түшүп келип, түз өтүп кетсе, карван-сарай жака жанагы стоянка. Бияка бурулса биякта деле. Бул стоянка. Бул жакта стоянка. Мына жер радиоузул, Бул мына радиоузул. Радиоузулдун жанында экен да. Студенттер, квартира издегендер бүт баары ушул жерге келет туугандар. Келип эле ушул жерден мына базарга кирип сооданы кыла берет экен да. Адам көп келген жерде, кайнаган жерде, жакшы жерде экен. Эгер жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, соода кылабыз десеңиздер, частный собственный болсун десеңиздер, анда аракетиңиздерди кыла берсеңиздер болот экен. Менин милдетим эмне? Менин милдетим көрсөтүп гана коюу, калганын келишимде өзүңүздөр кылып алыңыздар, сүйлөшүп алыңыздар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Мен жыйынтыктайм. Бүгүн сиздерге ошо Оштогу Борбордук базардан, карван-сарай менен радиоузулдун ортосунан Алтынай базардан сатыла турган соода күркөлөрүн көрсөттүк. Görüşkönчө аман туруңуздар, ыраазы болуңуздар.